Çıktım okşaydı. Geçip kalıp. Минута geçip kalıp durам. Технический неполадки дегенде. Барыңыздар Кутман кеч. Кандайсыздар? Бир аз күтө туралы. Дагы адамдар кошулсун. Кошулгандан кийин дагы эфирибизди баштайлы. Бүгүнкү биздин темабыз аябай сонун тема болмокчу. Бактылуу үй бүлөнүн, үй бүлөдөгү бактылуулуктун пирамидасы. Үй бүлөдө ким биринчи орунда турушу керек? Же болбосо үй бүлөнүн бактылуулугун кантип сактап калабыз? Пирамиданы кандай туура куруш керек боюнча өтө сонун сабак болмокчу. Мен ушу кандайсыздар? Ооба, эфирди сактайм, кечиресиздер, кичине Wi-Fi'м жоголуп кетти. Кайры келди окшойт. Кечириңиздер, могу. Касын. Башка таап келчи, бүгүнкү темабыз кайра кайтыла кетейин. Үй бүлөлүк бакыттын пирамидасы. Бул пирамида деген эмне? Биз негизи эле азыр өзүңүздөр байкайсыздар. Үй бүлөлүк бакыттын пирамидасы негизи кандай болуш керек? Ошол боюнча бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Телефонду беззвукка коюп коеюн. Өтө сонун, прям өзүңүздөргө ушундай сонун көп информация аласыздар да, прям силерге ачылыш болот да. Демек ушундай турбайбы? Мен демек ушу жагынан туура эмес кылаткан турбаймынбы деп. Билесиздер, азыркы учурда баарыбыз карантинде отурабыз. И көп жерден байкаган жерим, жолдошум менен батышпай атам, урушуп атам, эртеден кечке ал жумушта жүрө берип коюп калыптырмын ошого. Прям бири-бирибизди батышпай тытышып атабыз деп. Кытайда билесиздер, ошол именно карантинде отуруп калгандын айынан Кытайда эмне болду? Көпчүлүгү карантин бүткөндөн кийин ажырашканга арыз жазышты да. Себеби эмнеге дегенде, эртеден кечке иштеп жүрө берчү бардыгы. Аял өзүнүн жумушунда, күйөөсү өзүнүн жумушунда, поэтому билинчи эмес экен да. И ушул жактан бири-бирин 24 саат бир жерде отуруп калгандан кийин бири-бирин көрүп, ошондон кийин ажырашуулар көп болду да. Азыркы учурда да эмне болуп атат? Көпчүлүк учурда кимде ошондой болуп атат? Кимдер жолдошуңар менен үйдө отуруп калып, үйдө батпай атасыздар. Кимде көп уруш чыгып атат үйдө. Майда чүйдө бир нерсе үчүн конфликт болуп атат. Кимде ошондой ситуация болуп атат азыр? Неге дегенде азыр балдар да үйдө болуп калды, бардыгы үйдө болуп калды, бардыгы отуруп калышты. Кимде ошондой ситуация, кимде конфликт болуп атат? Жолдошу менен батышпай, жөн урушуп, майда чүйдө чыр-чатак чыгып, ушундай болуп атабы кимде? Же бардыгыңыздар да бардыгы идеально сонун болуп атабы? Балким кимдир бирөөнө жагып аткандыр, жолдошуңуздардын үйгө отурганы, балким силерге жардам берип аткандыр, Кимдин үй бүлөсүндө кандай ситуация болуп атат? Айта кетиңиздер. Мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, мурун эле биз чогуу эле болчубуз. Акыркы 2 жыл болуп калды го, 2 жылдан бери. Ооба, 2 жыл болуп калды. Жолдошум үйдө, поэтому экөөбүзгө как-то билинген деле жок да, что карантин, что карантин эмес. Наоборот, биз балдарга көбүрөөк убакыт бөлүп атабыз да, мисалы. Кандайсыз? Жакшы, буюрса балдар жакшы, чоң рахмат. Ошол ситуация боюнча бүгүн кененирээк сүйлөшөбүз. Анан өзүңүздөр терең ойлонуп көрүңүздөр. Негизи эле мен ушундай марафон уюштурайын деп темасын таппай койдум эле. Бүгүн өтө сонун информация болду. Мага дагы мендеги информацияны жаңыртып алдым. Бүгүн пирамидалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок бул жөнөкөй пирамида эмес. Все жакшы дейт. Өтө сонун да, көпчүлүк мисалы Инстаграмдан пабликтерде катталгансыздар, айымдардан эмесине отурасыздар көпчүлүгүндө. Ооба, буюрса эфирди сактайм да биринчи. Көпчүлүгүндө домашний насилие көп өтөт. Уруп соккон ушун эле көп өтөт. Кудай сактасын, андай болбосун. Ошондойго жол бербеш үчүн үй бүлөдөгү балансты, үй бүлөдөгү ынтымакты сактап калыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Көпчүлүк билесиздер, бардык нерсе кимдин аял затынан көз каранды. Сонун болсо эле болду. Кутман кеч. Эми келиңиздер ошону карайлы, кантип сактап калабыз? Бул эми силерге тескериден көргүзөт, же болбосо мен силерге могул жака столдун үстүнө тууралап көрсөтүп берсем, өтө сонун болгон турат. Пирамидалар жөнүндө бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Темабыз тескери болбосун, оңунан көрүнгөндөй болсун, же болбосо мен өзүм да көрүнүп турушум керек болуп атат да. Так, кимде барак ручка болсо,
алып отуруңуздар дагы сразу чийип конспектилеп кете бериңиздер. Анткени муну кайра унутуп каласыздар, информация бат унутулуп калат да. Биринчи пирамида. Кадимки эле пирамида. Пирамида көрүнүп атат. Пирамиданы 3кө бөлөбүз. Эми караңыздар. Бул жакта пирамидада ким болушу керек? Пирамидада аял киши өзү, өзүңүз, жолдошуңуз, анан бала бакыра. Ошондо эми караңыздар. Пирамиданын эң үстүнө биз биринчи кимди коюшубуз керек? То есть биринчи орунга үй бүлөдө ким турушу керек? Сизби, жолдошуңузбу же бала бакырабы? Ойлонуп варианттарыңызды айтсаңыздар. Эң биринчи. Мо пирамиданын башында ким турушу керек? Кимде кандайлар бар? Кимдир бирөө бала бакыра деши мүмкүн, кимдир бирөө жолдошум турушу керек деши мүмкүн, кимдир бирөө өзүм турушун деши мүмкүн. Ошону өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды айтсаңыздар. Ушу пирамиданын эң башында ким турушу керек? Пирамида, жолдошум дейт Гүлзина эже. Дагы кимде кандай варианттар бар? Гүлзина эже, эмне үчүн сиздин жолдошуңуз турушу керек? Ушул жөнүндө дагы айта кетсеңиз, жолдошум дейт. Дагы кимде кандай ой? Пирамиданын эң башында ким турат? Үй бүлөдө пирамида. Бул жакта 3 адам бар. Сиз, жолдошуңуз, анан бала бакыраңыз. Ошо пирамиданын башына кимди коебуз? Жакшылап ойлонуп, өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды айтыңыздар. Тоже жолдошум дейт Дамир эже. Хорошо. Так, эми караңыздар, мен сиздерге аябай бир таң калыштуу нерсени айтам. Азыр макул болбошуңуздар мүмкүн. Пирамиданын башында өзүңүздөр турушу керек. То есть мама да эле жазып коелу бул жакта. Пирамиданын башында өзүңүздөр турушуңуздар керек. Мен аялдар дейт, туура. Пирамиданын үй бүлө, пирамиданын башында аял киши. То есть үй бүлөдөгү аял киши өзү туруш керек, эң туура. Андан кийин экинчи орунда ким турушу керек? Макул, эң биринчи орунга так балдар дейт. Эң биринчи орунга эң туура вариант пирамидада. Негизи туура пирамидада эң биринчи орунда аял киши өзү туруш керек. Экинчи орунда ким турат? Жолдошуңуз турабы же болбосо бала бакыра турабы? Ойлоп көрсөңүздөр, кимди коесуздар экинчи орунга? Экинчи орунга кимди коебуз? Бала бакыра же болбосо жолдошуңуз? Бул жака орусча жаза берейин, кыскача болот да. Эми экинчисинде тескериңиздер көрүнүп атат, отзеркаливать этип атат. Ушул эле пирамиданын экинчи орунда жолдошуңуз турушу керек. То есть үй бүлөнүн атасы, ата туруш керек экинчи орунда. Үчүнчү орунда анан бала туруш керек. Үчүнчү орунда бала туруш керек. Эң ылдый орунда. То есть туура негизи пирамидада негизи. Эгерде үй бүлөдө чындыгында сиздерде баланс болсун десеңиздер, эч кандай чыр-чатак уруш табаш түшүнбөстүр болбосун десеңиздер, эң биринчи орунда өзүңүздөр турасыздар, экинчи орунда жолдошуңуздар турат, үчүнчү орунда бала бакыра турат. Эми келесиде сиздерге түшүндүрө кетейин, эмне үчүн мындай. Мен биринчи муну мага ошол пирамиданы көрсөткөндө, мен биринчи орунга балдарымды койгом да, биринчи орунда балдарым турушум керек депчи. Анан жолдошум турат, анан эң ылдый жагында мен турам деп айткан элем да. Эми караңыздар. Үй бүлөдө эгерде апасынын настроениясы жок болсо, мисалы сиздин манаңыз жок болсо, үйдүн баарында ошондой болот да. Толук үйдө тынчтык болуп калат да, эч кимде маанай болбойт, Мындайча айтканда, бул жактан эмне болот атат? Бардык нерсе энеден башталат, бардык нерсе аял заттан башталат. Аял зат үйдүн куту деп айтышат, Эмне үчүн аялдан башталат? Негизи эле энергия, биздин аялдардын энергиясы күчтүүрөөк болот да, эркектикинен да балаңыздын алганда аялдын энергиясы күчтүү болот. Анан ошол энергияны сиз кандай бурсаңыз, кайсы жака берсеңиз, ошондо сиздин жашооңуз энергияны да мындай растрачивать этпеш керек да. Болгон энергияңызды тиге буга карата бербеш керек. Эң биринчи сизде энергия болуш керек. Бул эмне деген сөз? Эгерде мисалы аял киши өзүнүн акыркы орунга коюп койсо, биринчи баламды кылайын, тигинтейин, мынтейин, көбүнчөсү кандай болот бизде? Биринчи бала бакырам алып берейин, балам ичсин жесин, анан жолдошума тигинтейин, мынтейин деп, анан акырында өзүбүздү карабай калабыз да. Ошондуктан эң биринчи орунда биринчи сиздерди коесуздар. Эң биринчи өзүңүздөрдү коесуздар. Өзүңүздөрдү коесуздар, сиздер ой мен биринчи орундамын, мага баардын кереги жок эмес. Биринчи аял киши өзүнө энергияны топтош керек. Башка бирөөнү бериш үчүн ошону эле үй бүлөсүнө, бала бакырасына бактылуу
эне бактылуу жар болуш үчүн аял заты өзүндө энергия болушу керек эң биринчи орунда. Ошондо гана сиздин жолдошуңуз да бактылуу болот, анан балаңыз да бактылуу болот. Ал жөнүндө түшүндүрүп өтөйүн. Эми келиңиздер. Эгерде балдарды биринчи орунга коюп койдук дейли, баланы эң үстүнө коюп койдук. Балаңыздар мисалы гүл дейли, өсүп аткан гүл балаңыз. Бала өсүп аткан гүл, мына мисалы. Аябай сүрөттү жакшы тартам. Гүл деп элестетиңиздер. Анан бул жакта эмне бар? Күн сөзсүз түрдө. Анан суу, суу керек. Күн менен суу керек. Бала бул гүл жакшы өсүшү үчүн ага болгону күн, анан суу керек, Күн көрүп турушу керек гүл, анан суу каралып турушу керек. Бул жактан эми именно могу суу бул апасы да. Апасы бардык нерсени тарбияны берип, туура тарбия берип, сиңирип турат, бардык нерсени. Күн болсо атасы. Атасы жылуулук тартуулап үй бүлөгө акча таап келип багып турат да. Эгерде бул экөө жок болсо, же бирөө жок болсо, сөзсүз түрдө бала өксүп бир жагынан болбосо бир жагынан турабы, же болбосо күндү көрбөй, же болбосо сууну көрбөсө, өзүңүздөр деле билесиздер, жашоодо деле ошондой. Эми ушуну балаңыз өсүп атат дейли, сиз ата эне күн болуп, анан суу болуп багып атасыздар. Эми айтып атасыздар да балага, чото сен моякта мындай ромашкаларың болуш, мындай гүлдөрүң болуш керек, бияңа гүлдөрдү өстүрөлү. Моякта чото жалбырактарың козболбой калыптыр, кел муну коздойлу. Мунуң жакпай атат, тигинин жакпай атат. Биякта дагы жалбырак кошуш керек экен. Ашыкча курстарга алып барабыз балдарды. Бияка дагы кошуш керек экен десем, эмне болот бул жакта бала? Бала бул жакта өзүн жоготуп коет. Өзү ким экенин жоготуп коет да. Өзү ким экенин жоготуп коет дагы, ата эне айткан нерсенин алдына подстраиваться этип кете берет да. Тигинин баласы тигиндей, элдин баласы мындай, элдин баласы мындай. Ошого көнүп өскөнбүз, Мен өсүп аткан мезгилде деле ошол болчу. Тигинин кызы, мунун кызы, тигинин баласы, мунун баласы, тигинде окуйт, мында окуйт, жака барат, бияка барат. Ошондой менен биз өскөнбүз да. Бирок биз балдарыбызга андай тарбия берсек, болбой калат да. То есть бул жакта бала өзүн жоготуп коет, өзү ким экенин жоготуп коет да. Кандайсыз? Өзүн жоготуп коет. Ошондуктан бул гүлдү жайына коюңуздар. Муну тарбиялабаңыздар баланы. Туура жол көрсөтүп, тарбиялап, мындай кыл, тигиндей кыл дегенде эч кандай жыйынтык чыкпайт. Неге дегенде, бала көргөнүн кылат да. Баланы эмес, биринчи орунда өзүңүздү тарбиялаңыз. Сиз качан өзүңүздү тарбияласаңыз, бала сизди туурап кете берет. Бала сизди туурайт. Байкасаңыздар, мен деле мисалы азыр ойлоп көрсөм, көпчүлүк кылган иш-аракеттерим апамдын кылгандарын кыламын да. Мындай ойлоп, анализдеп көрсөңүздөр, на подсознательном уровне просто эле кылган нерсени кайталай бересиздер. Ата энеңиздер эмне деп сүйлөдү, эмне деп айтты, ал мээге кирбейт. Ата энеңиз кылган нерсени кыла бересиз да, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан балаларды тарбиялап, тигиндей бол, мындай бол деп отурбастан, өзүңүздөр үлгү болуңуздар, өзүңүздөр үлгү көрсөтүңүздөр. Так. Андан кийинкиси. Экинчиси, эми ушул эле пирамида, бирок бул тескериден болуп калган пирамида. Пирамида тескериден болуп калган. Бул пирамидада биринчи орунда тескериден болгондо биринчи орунда дети, биринчи орунда бала турат, экинчи орунда атасы турат, үчүнчү орунда анан өзү турат. Эң үчүнчү орунда эмне турат? Бул жакта жашоо кандай? Бала. То есть бул бардык нерсени балага бере берет да. Балам ичсин, балам жесин, балдарым тигинден кем калбасын, мындан кем калбасын деп бир эмес эки жумушта иштейт, жолдошун иштетет, кел иште, мындай кыл, тигиндей кыл, балдарга алып берели. Балдарга эң жакшы университет, эң жакшы мектеп, эң жакшы кийим, эң жакшы тамак аш. Ошентип эле балдарын эмне кыла беришет? Бөпөлөй беришет да. Балдар чоңойсо деле бөпөлөй беришет. Бардыгын баласына кыла берет да, баарын тең эле баласына кыла берет. Мына бул балама, тиги балама. Мындай дагы бар, билесиздер. Мен деле башында ушундай болчумун, бардыгын ушу кызыма кылайын деп, улуу кызым төрөлгөн кезде ага бардык нерсенин баарын кылып, болгон убактымды бөлүп, азыркы көп эң биринчи баласын төрөгөндө, же азыр эстейсиздер, эң улуусун төрөгөндө анда болсо деле бардык убактын барып балага бере бересиздер. Анан жолдошуңуздар кызганат, ошондой болду эле сиздерде. Көңүл бурулбай калат. Ушул жактан дагы көп үй бүлөлөрдө түшүнбөсүктөр болот. Көпчүлүк буга даяр эмес болот да, бардыгын балага бере берген. Бул жакта күйөө эмне ролду ойноп калат, жолдошуңуз кандай ролду ойноп калат? Бул жакта жолдошуңуз акча тапкан эле да. Сен акча таап кел, бизге алып кел, бизди бак, болду, балдарды бак, болду. Ошол эле болуп калат да, миссиясы балдардын. Эртеден кечке как белка колесе аял киши
айлана берет, оокат кылат, тигини кылат, муну кылат. Анан кечинде балдарын баарын уктатып коюп, болду эми өзүмө убакыт келди, эми өзүм каалаган ишимди кылайын, тынч отуруп чай ичейин, же болбосо китеп окуйун, же болбосо бир кино көрөйүн дейт дагы бир 5-10 мүнөттөн кийин уктап калат да, чарчап калат. И ал нерсе постоянно боло берет да. То есть бул автоматка түшүп калат, на автомате. Эми элестетиңиздер, бул жакта эмне болуп атат? Бул жакта мына батарейка, аял киши дагы батарейка сыяктуу дейли, батарейка. Эми бул жактан батарейкадан эмне кылып атышат? Энергия кетип атат. Только кетип атат. Келген жок, бул жактан энергия келген жок. Бардык энергиясын батарейка болуп кетирип атат да. Энергиясын кетирип атат. Батарейка акыры эмне болот? Иштей берип, аягында иштебей калат, иштебей калат аягында. Бул жакта деле ошондой да. Болгон энергиясы кете берет. Арадан бир топ жыл өтөт. Аял киши баягыдай эле иштеп, баласын карап, андан кийин жолдошун карап, өзүн акыркы орунга коюп, өзүнүн кызыкчылыктарын унутуп коет дагы. Бир 15-20 жыл өтөт арадан. Жыл өтүп кеткенден кийин эмне болот бул жакта? Сөзсүз түрдө аял киши чарчайт да, ушунчалык чарчайт, уже берейин десе энергиясы жок да, анткени өзүнүн энергия топтогон эмес, өзүнө алган эмес, бере берген, бирок алган эмес да. То есть бул жакта мындай энергообмен болгон эмес да, кете берген, бирок чогулган эмес. Аял киши жүргөндө жок болду дейт, мен чарчадым дейт да, мен силерге эч нерсе кыла албайм, билгениңерди кылгыла деп. Анан ушул жактан кимдер келип чыгат? Нааразы болгон бала туралы келип чыгат. Неблагодарный деп коебуз го, неблагодарный, ушунун баласы ушундай болуп калды депчи. Ал неден келип чыгат? Биринчи орунга баланы кое берген, болгон энергиясын ошого кетире берген, жолдошун караган эмес, жолдошун экинчи орунга коюп койгон, ал акча таап келсе болду, үй бүлөнү бакса болду. Ушундай принцип менен жашачу да. Анан баласы да көнүп калган, жолдошу да көнүп калган да, ошол нерсеге баарын ала бергенге көнүп калган. Андан кийин эмне болот бул жакта? Балдары кетип калат. Апасы бербей калды да, өмүр бою көнүп калган бала уже неблагодарный, бул мамам мага эч нерсе бербейт деп таарынат. Биринчи орунда таарынат. И менин мамам ушунча жыл ушинтип атат мени деп таарынат. Андан кийин жолдошум эмне кылат? Как обычно иштеп жүрө берет. Эч кандай бир сонун мисал менен айтты, прямо образга кирип кетип айтты. Мен мындай эле анча образга кирбей эле айтып берейин. Көпчүлүгү канча бир жыл жашагандан кийин, 20-30 жыл жашагандан кийин ажырашкан үй бүлөлөр бар, билесиздер. Ушунча жыл жашап туруп эмнеге ажырашып кетти дейсиздер? Мына себеби ушунда. Бардык убактысын баарын, бардык өмүрүн баарын балдарына арнап койгон да. Балдарына арнап койгон, акыры балдары чоңоюп кетти. Жолдошу каралбай калган. Барып келип, жумушуна барып келип эле, мурункудай эле жашап жүрө берет ал деле. Анан келгенден кийин бир күнү эле көпчүлүгү байкасаңыздар 20-30 жыл жашагандан кийин ошол эркектер жаш аялдарга кетип калат. Жап-жаш, прям сулкайган аялдарга кетип калат. Эмне үчүн андай кылышат? Анын көзүндө мисалы машинасы бар дейли, жолдошуңуз жолдо кетип баратса, бирөө токтотуп атат, жаш келин токтотот. Мына дөңгөлөгүм жарылып калды, оңдоп берип коюңузчу, сыраныч, эч ким токтобойт деп, мына сиз токтодуңуз деп. Эми эркек киши эмне кылат? Макулдуу эле, как обычно эле жардам берет, айымзатка жардам берип коюп кетип баратса, и мен сизге анда-санда чалып турсам болобу, визиткаңызды берсеңизчи, берип коюңузчу десем, тиги эркек кишилер түшүнбөйт да, жок, мен үй бүлөм бар, эмне деп атасың десе, жок, мен сизге жаман ой менен айткан жокмун, просто үйдө эркек киши жок, мага анда-санда жардам керек дейт да, анда-санда жардам берип турсаңыз бир нерсе болгондо десе, макул деп коюп, ал ошончо унутуп калат дагы. Кечинде үйүнө келип уктайт да, уктаганда оюна ошол айым келе берет да, кайра эле анын мактаганы, анын сүйлөгөнү, мындай жөн эле, вроде жөн эле жасап берип койду, мындай эле дөңгөлөгүн оңдоп берип койду, бирок ошол нерсе оюна келе берет. Анткени ал айымдын көзүндө ал эркек киши герой болуп калды да, мындайча айтканда герой болуп калды. Анан кечке прокручивать этип берет да ошонун месинде. Үйүнө аял келсе эмне дейт? Келдиңби, бар, тамагыңды ич, тиндей мындай, все бүттү. Балдарды уктатып өзү менен өзү жүрө берет да, то есть карабайт аял киши уже, тем более 20-30 жыл жашагандан кийин, көбүнчөсүндө ошондой, особенно кыргыздарда ошондой да. Анан экөөнү салыштырат да, аны ошончо унутуп калат. Анан аялын караса, аялы коңурук тартып уктап атат да. Анда дагы месинде, эртең балдарды тигиндей кылыш керек, мындай кылыш керек, завтра не сап бериш керек, тияка апарыш керек, бияка апарыш керек. Аял киши ошондо дагы уктап атат, бирок ошондо да эс алган жок да. Аябай уктап калды, все, ошентип унутулуп калат. Андан кийин күндөр өтөт, где-то дагы бир жума өткөндөн кийин жолдошу жумушунда отурса, телефон звонок келет да, бир чужой номерден звонок келет, 1:30 чалат. Бул ким десе, баягы жаш келин болот. Вот үйдөн чыга албай атам, үйүмдө суу потоп болуп атат, эч ким келбей атат, сантехник эч ким келбей атат, жардам берип коюңузчу.
эркек киши эмне кылат, макул, хорошо, барайын деп эле адресин алып эле жөнөйт. Барып жасап берет. Ал жакта. Бул жөн эле пример да. Мен уккан нерсемди силерге айтып берейин, жасап берет дагы. Анда да мактап келет. Ой, чоң рахмат, мен сизди кантип ыраазы кыла алам, андай мындай, аябай чоң жардам бердиңиз, мени сактап калдыңыз дейт дагы. Ошол жактан мен ушундай массажист болуп иштейм, өзүмдүн салонум бар. Келесиз, мен сизге массаж кылып берейин. Жөн эле жарым саат десем, неловко болот кишиге деле. Бирок эми жок, бул жөн гана ыраазычылык деп, макул деп, ага макул болот. И ошентип жүрүп, үйүнө келсе баягы эле ситуация, баягы эле аял киши баягы эле балдарын карайт, түйшүгү тигили бул проблема, башка эч нерсе жок, жаңы эч нерсе жок. Эмне болот, акыры ал киши ошол аялга кетип калат. Акырындык менен кетип калат. То есть бул эмне деген сөз, бул уставшая мама, чарчап калган апа дейбиз да, чарчап калган, настолько чарчап калган. И ошондой мына балдар тарынып кетип калды, күйөөсү кетип калды, өзү жалгыз калып калат да. Дейт, жалгыз калып калат. Көпчүлүк учурда ушундай болот да. Андан кийин үчүнчүсү дагы бир тескери бизде пирамида бар. Тескери пирамида, бирок бул жакта бир эле адамдын аты жазылган. Ким деп ойлойсуздар? Жалгыз кимдин аты болушу мүмкүн? Пирамидада только бала, дети. Тескеринен көрүнүп атат силерге. Бирок дети. То есть пирамидада балдарынан башка эч ким жок. Ушу пирамиданын ичинде болгон жашоосу балдары. Күйөөсү каякта? Күйөөсү где-то могул жакта жүрөт. Бул пирамиданын сыртында вообще эле. И өзү дагы пирамиданын сыртында. Вообще жок да, пирамиданын ичинде только бала. Только бала менен жашагандар бар да. Бала менен жашагандар бар. Мисалы, мен дагы ошондой нерсени качан бир 2 жыл мурун бир жерден угуп калдым да. Только бала менен жашайт. Я мен түшүнөм да. Ооруган балдар болот, өзгөчө балдар болот. Туурабы, прям аябай убакыт бөлгөн балдар болот. Мен дагы кызым ошондой ооруган кезде мен дагы только бала менен жашап калгам да. Бала. Жолдошум жакта калган, өзүм вообще жокмун, непонятно. Пирамидада жокмун да. Пирамида бар, ошонун ичинде баладан башка эч ким жок. Ошондой да жашоо болгон, өтө кыйын мезгил болгон ошол кезде. И ушу балам тигинсин мындай, анан Инстаграмдан көбүнчөсүн байкасаңыздар, биз тамак жедик, биз прогулкага чыгып келдик, биз горшокко отурганды үйрөндүк, биз деп сүйлөйт да. Эмне үчүн? Бала ал өзүнчө инсан. Макул, инсан болбосо да өзүнчө индивид, ал уже өзүнчө жан да. А сиз өзүнчөсүз да. И бул жактан бала менен эне өзү кошо алат да. То есть өзүнчө жашоо жоктой да. Мына биз мындай кылдык, биз тигиндей кылдык, биз садикке бардык, биз мектепке бардык, биз деп сүйлөшөт да. Ушул жактан эле байкасаңыздар, ал бала менен кошулуп кеткен да. То есть өзүнчө инсан катары ал эне жок да. Ал баласы менен бала болуп калган ошоюнча. Баласы эмне кылса ошону кылат. Биз тигинтип келдик, биз мынтип келдик. Көпчүлүгүндө байкасаңыздар, мен дагы ушундай жазчумун, ушундай постторум менде да бар болчу. Бирок ошону түшүнгөндөн кийин, мен окугандан кийин башында каршы чыктым, жок эми ал кантип болсун, эми чогуу чыгып атабыз, но все равно биз чогуу садикке бардык, биз мектепке бардык, биз тамак иштик, биз уктадык деген, это уже туура эмес да. Жакшы, жеңе кандайсыз? Понимаете, здесь только бала да, бала. Ооба, жалаң балдар менен болуп калдык вот Асеже. И бул жактан эмне болот? Күйөөңөр вообще тигил жакта, ал лишь акча таап келе берсин, лишь келе берсин. Болду да, башка эч нерсе жок. Акча таап келди, тигин алып беребиз, муну алып беребиз, балага тигин кылабыз. Болгон жашоосунун баары бала ошо менен кирип кеткен да, прям баш оту менен балдарга кирип кетишет да. Баласын кружоктук апарат, тияка апарат, бияка апарат. Ошол нерсе балага керекпи? Кийинки жашоосунда ошол нерсе керекпи? Мисалы, кымбат садик, кымбат мектеп, кымбат кружоктор, балким бала такыр башка нерсени каалагандыр, туурабы? И баш оту менен кирип кетишет дагы. Эмне болот бул жакта? Андан кийин бала болгон энергиянын баары, аял кишинин болгон энергиясынын баары баласына кетип атат дагы. Күйөөсүнө энергия калбай калат да. Күйөөсүнө көңүл бурганда убактысы да жок болуп калат, шайы да жок болуп калат. Эмнеге дегенде бардык энергиясын баласына салып койду да. Анан эмне болот? Ушул мезгилде көңүл болчу нерсе жолдошуңуздардын иши жүрүшпөй баштайт. Прям иши жүрүшпөй баштайт. Просто алат дагы, ооба, иши токтоп калат. Иши жүрүшпөйт, тигил жактан кылса деле болбойт, бул жактан кылса деле болбойт. Анан сиздер баштайсыздар да ого бетер. Нагрузка башталат да, сен эмнеге акча таап келбей атасың, баланы тигинтиш керек, мынтиш керек. То есть бул жакта көп нерсе аял кишиден көз каранды
эмне үчүн эркек баш дейт, аял моюн дейт. Моюн кайка бурулса, баш ошол жака кетет дейт да. Эмне үчүн айтып атканда, эмне үчүн антип айтылат? То есть бардык нерсе аял кишиден башталат да. Аял кишинин энергиясы кандай болсо, аял кишинин энергиясы ошондо анан эркек кишинин иши жүрүш баштайт. Эгерде аял киши жолдошун ар дайым поддерживать этип, мындай жардам берип турса, анда эркек кишинин иши жүрүшөт. Эгерде жок, аял киши келип эле сен акча таппай атасың, сен аз таап атасың, эмнеге мынча аз, эмнеге тигиндей болуп атат, эмнеге мындай болуп атат дегерсиңер, ал эркек артка кете берет. Анткени ага аялдын мындайча айтканда вниманиясы жетишпей атат, энергиясы жетишпей атат. Аялдын энергиясынын баары баласына салып койгон да, жетишпей атат да, акырындык менен эркек артка кете берет дагы, калып калат. Акыры эмне болот? Андай үй бүлөдө дагы эркек киши кетет, сөзсүз түрдө туурабы? Бардык нерсе баласына, балдары чоңойот. В любом случае балдары чоңоюп кетет. И бул жактан бардык нерсени өзү кыла берет да. Бала чоңоюп кеткенден кийин ал рахмат айтпайт да. Мисалы, биз баланы таптыжы кандайсы өзүбүз үчүн төрөйбүз дейбиз. Бала көпчүлүк учурда ребенок вам ничего не должен деп айтышат да, орустарда дагычы. Бала сизге эч нерсе милдеттүү эмес. Сиз өзүңүз төрөдүңүз, өзүңүз тарбияладыңыз, болду, андан кийин кое бериш керек дейт да. Да, это, конечно, это установка. Анын үстүндө иштеш керек. Установканын үстүндө иштеш керек. Биз, конечно, это дети, это наше все, но при этом, смотрите, биринчи орунда өзүбүз турушубуз керек да. И бала эмне болот, чоңоюп кетет да, өзүнүн жашоосу менен кетет. Ким эле азыр эстеп көрсөңүздөр, көпчүлүк мисалы айымдар турмушка чыгып кетет экенбиз, турмушка чыгып кетебиз дагы, өзүбүздүн турмушубузду куруп кетет экенбиз. Эркектер эмне кылат? Эркек балдар үйлөнөт дагы, аял менен кетет. То есть аялдын сөзүн сүйлөп кетет, туурабы? Сиздер деле азыр мисалы жолдошуңуздар сиздердин сөзүңүздөрдү сүйлөйт да, ошондой эле кеп да, ошондой эле кеп. Анан рахмат айтпайт, мен ушунча чоңойттуң, ушунча окуттуң, чокуттуң, тиндей кылдың, мындай кылдың деп, өмүр бою эле биз рахмат айта бербейбиз, туурабы? Рахмат айта бербейбиз. Все бүттү, өзүң жашооң менен, ар ким өзүнүн жашоосу менен кетип калат да. И аял киши күйөөсү да кетип калат, потому что күйөөсүндө уже энергия жок болгондон кийин экөөнүн ортосунда эч кандай связь жок болуп калат. Особенно балдар чоңоюп кеткенден кийин аял киши өмүр бою бала деп жашай берип, балдары чоңоюп кеткенден кийин как бы эмне кыларын билбей калат да. Опустошенная такая остается, она не знает, что делать. Действительно, эмне кыларын билбей калат да. И күйөөсүнүн экөөнүндө конфликт болот ортосунда, ошентип кетип калат. Акыр аягы бул мама жертва деп коет. Бардык убактысын, бардык энергиясын балдарына короткон, балдары чоңоюп кеткен мама жертва. Кийин кандай ситуация болот? Азыркы билесиздер, көпчүлүк учурда, көпчүлүк айымдарда азыр бизде рак оорусу аябай көп болот, женский оорулар аябай көп болот. Ушул нерсенин баары стресстин негизинде болот. Стресстен келип чыгат ушул нерсенин бардыгы. Бардык нерсе биздин мээбизде да, любой сиз чакырган нерсе бул мээбизде. Биз өзүбүз ошол нерсени чакыра алганбыз. Анан акыр аягы барып ооругандан кийин, ким аз айтып берем жеңем. Ооругандан кийин бала бакырасы кайра кайтат, туурабы? Апа, бизди кечирип кой, биз сени бактайбыз, баалайбыз. Аял апасы айтат, жок, болду, кеч болду, мен өлөм дейт. Күйөөсү келет, кечирип кой, мен менен жашайм, мен сени жакшы көрөм, башка эч кимге барбайм. Анда да жок, мен өлөм дейт дагы, кеч болуп калды дейт дагы. Эмне болот? Аял киши акыры өзү өтүп кетет да. То есть оорудан Кудай сактасын. Бирок бул факт да, стресстен, көп нерседен болот, көрдүңүздөрбү? Акыр аягы келип эмне болду? Акыр аягы аял киши өзүнө эле жаман болду да. Көрдүңүздөрбү? И бул учурда эмне болот? Бул учурда бала бакыра өзүн күнөөлүү сезет да. Вот биз ушинтип кетип калдык, карабай койдук, апабызды көңүл бурбай койдук, и вот апабыз өтүп кетти деп өзүлөрүн күнөөлүү сезет дагы. И бул жактан күйөөсү ичип кетет. Минимум да, бер дегенде ичип кетет. Если ал өзүн күнөөлүү сезет, туура, мен кетпесем, мындай болбосо, мындай болбойт эле. И дальше кете берет дагы. Бул жактан ким бактылуу, эч ким бактылуу болбойт. В конце концов, эч кимге бакыт алып келбейт да. То есть бул жактан айымдар биринчи морально, мындай грубо айтканда, они уже умерли морально. Аз көп адамдар ошондой жашайт да. Муктай Гаснабектин да бир ушундай айткан сөзү бар. 25 жашында, 30 жашында эле өлүп калган дейт. Бирок до сих пор эле жашап жүрөт. Бирок анан 60-70 жашка чыкканда анан көмүшөт дейт да. Көпчүлүк адамдар да ошондой да. То же самое аял кишиде деле ошол да, морально алар дагы качандыр бир убакта эле 25, 30, 35 жашында өтүп кеткен, бирок действительности реально физически көмүштү, андан кийин деген эле майнеде да, аял киши өзүн жоготуп койгондо.
бардык адамдарда эле ошондой да, если так посмотреть, көп адамдарда ушундай ситуация. Так, андан кийинки бизде дагы бир пирамида бар. Дагы бир пирамида. Бул жакта дагы бир эле адам турат. Бул ким болушу мүмкүн? Кандай ойлойсуздар, бул жакта ким турат? Бул жакта акыркы биздин пирамидада, бул биздин 4-чү пирамида. Мен, только мен өзүм үчүн жашайм дешет да. Мен каалаган нерсемди кылам. Ушундай дагы айымдар бар. Мен только өзүм үчүн жашайм. Күйөөм эмне болсо ошо болсун. Бала окурам эмне болсо ошо болсун. Эртең чоңойот, кетет. Все, мен только өзүм үчүн жашайм, баарын өзүм үчүн кылам дешет да. Ошондойлор дагы бар да. Буларды кантип билсек болот көпчүлүк учурда. Инстаграм баракчаларга кирсеңиздер, если мамочкалар бар болсо, инстаграмда мындай катталгандар байкасаңыздар болот. Селфи кылганды өтө жакшы көрүшөт. Прям селфини ушунча жакшы көрүшөт. Тияктан, бияктан прям туалетке кирип алып деле ресторандардын, тияктан бияктан чыкса болгон жерден селфи тартып жүрөшөт да. Буларды селфи мама дейбиз да. То есть өзүн өзү каранган энелер, апалар мындай шектинде, только өзүн ойлойт. Бала акырасы, күйөөсү как бы мындай фон сыяктуу эле келди, сүрөткө чөйлү, анан инстаграмга киргизип коет, болду да. Как бы мындай только элге көрсөтүш үчүн жашоодо, мына мен ушундаймын. Маникюр, там педикюр, шылак, там бардык жагына барат да, бардык жагына барат. Ооба, кайра айтып берем Дамиража. Бардык жагына барат, тигини муну кылат. То есть селфи мама дешет да, бардык жагына. Өзлөрүнчө эле кылып жүрө берет да. Мен бактылуум болот, мен бактылуумун, тигини кылып атам, муну кылып атам, там тияка баратам, бияка баратам, тусовкаларда жүрөт, в общем, деп өзүн бактылуумун деп элестетет да. Бирок на самом деле ал адам бактысыз да. На самом деле ал бактысыз. Анын ушунча энергиясы көп ичинде. И вот энергиясын туура эмес жакка кетирет да. Энергиясын чоң рахмат жазгыл. Энергиясын кайка кетирет? Ошол эле мына тияка барып атат, бияка барып атат, маникюр, педикюр, там шугаринг, что только сейчас не делают да, азыр, косметологка тиги буга. То есть энергиясынын баары ошол жака кетет да. Тияка, бияка. Энергияны туура распределять этпейт. И то, что интересно, бул жакта пирамиданын ичинде только өзү эле, муж где-то там, и дети тоже где-то там. Там вообще сыртта калып калган да аларчы. Это не важно, да, как бы. Ну, есть дегенде эле майында жашашат да. Видите? Есть и такое. Видите? Вот, ушундай бизде ошондо 4 пирамида бар. 1, 2, 3, 4. 4 пирамида. Теперь смотрите, bizde энергия чыга берсе, только чыга берсе, не болот дедик, у нас истощение. Уже некому отдавать. Энергия кете берип, но если мы взамен ничего не получаем, энергия толтурбасак, акыр аягы барып, это кончится плохо. То есть мындай болбошу керек. Только чыга бербеши керек. Бул жактан энергия еще должна поступать. Теперь откуда поступает энергия? Откуда у нас поступает энергия? Сначала нужно наполнить себя. Айымдар биринчи өзүңүздү толукташ, өзүңүздү должны наполнить энергией. Эң биринчи эмне кылабыз? Энергия топтойбуз. Мисалы, что вам нравится, с кем эмне кылган жакшы көрөт? Мисалы, ырдаганды жакшы көрөсүзбү, там бийлегенди жакшы көрөсүзбү? Может, просто сериал көргөн жакшы көрөсүзбү, там кино көргөн жакшы көрөсүзбү? Сериал это, конечно, не очень хороший вариант. Кино можно иногда смотреть, да, может, китеп окуган жакшы көрөсүзбү, может, какие-то тренинги, что-то шить, что-то делать, готовить. То есть, сизге эмне жагат, хоббиңиз. То, что вам нравится, прям ошондо биринсе кылганда прям энергия алып, мындай бодро жүрөсүз да, сонун жүрөсүз. Вот найдите ошол нерсени, прям бодро жүргөндө. Понимаете? То есть бул жактан эми смотрите, у вас должна быть энергия келип туруш керек деп атабыз, энергия сизге келип туруш керек. Вы откуда-то должны брать эту энергию. Прям өзүңүзгө жаккан, то, что вам по душе. Мен ушул жактан, если вот это вы будете брать, но не отдавать в то же время, энергия чогултуп, бирок бербесеңиздер, батарейка эмне болот акыры? Только чогулта берсе. Жарылып кетет, телефон батарейкалар деле кечке зарядкада туруп жарылып кетет го, ошондой сыяктуу эле да. То есть алган энергияны кайра чыгарып туруш керек да. И чыгарганда дагы энергияны растрачивать нужно правильно. Сначала наполняйте сами, биринчи орунга өзүбүздү коюп атабыз, потом экинчи орунга жолдошубуз, энергиябыз, потом бала акыра. Вот. И
көбүнчөсү мен стористеримди постоянно көрүп жүргөндөр бар. Недавно только где-то бир неделя болуп калды окшойт. Эмнеге экинчи очередь? Иә. Эмнеге экинчи очередь? Видите, неге экинчи очередтемин дейт, неге биринчи эмес дейт. Жолдошум айтып атат. Видите? И бүт баары эле жолдоштор ушул теманы айтат. Неге мен экинчидемин, неге мен биринчи эмесмин дейт, туурабы? Көбүнчөсү мен стористерге постоянно чыгамын и что есть, как есть тартамын да. То есть тиги жагым тигинти калып мынтага калып анан козгоюп тартмай жайым жок да. Андан кийин өзүм стористеримди көрө бербейм да, кайра повторять этип кайталап көрбөймүн да. И көбүнчөсү өтө көп эме алдым да, сообщение. Өтө көп эмес, бир 5-6 алдым. Үйүң сенин бардак экен, жыйнабайт экенсиң, сторис тарткандан көрө үйүң жыйнап албайсыңбы деп ушундай сөздөр да болду да. Анан жарым сторис менин үйүм, и это у меня постоянно беспорядок. Это у всех, это нормально. Көп үйдө бала бар, балалуу үй базар дейт да, баласыз үй мазар дейт. Балдар когда уктап атканда же иште жүргөндө үйүң идеальная чистота, бир жакта жүргөндө балдар үйдө все беспорядок полный да, вверх дном да, и это нормально. И ошентип жазышты да магачы, үйүң ушундай экен, тигинти албайсың, мынтип албайсың депчи. И мен ошондой таарындым да, вот есть такие люди деп. И мол мондан кийин все стало на свои места. Могу пирамидалар көргөндөн кийин. Теперь посмотрите, силер кайсы пирамидага киресиздер? Кто у вас на первом месте стоит? Конспект жазып алып, подумайте, силер кайсысыздар. Было время, когда у меня только ребенок биринчи орунда турган. Было время, когда у меня муж на первом месте. Когда мы только поженились, конечно, анда биринчи орунга жолдошум койчумун. Когда ребенок появился, биринчи орунга бала чыгып кетти. Потом, когда мне все это надоело, беріп надоело, я поставила на первое место себя. Биринчи орунга коюп койгом. И недавно только мен ошол Тони Роббинстин эмеси бар, бир сонун отношения боюнча сонун сабагы бар. Ошону көргөндөн кийин у меня прям озарение болду да, инсайт болду да. То есть, если отношенияда дейт, биринчи орунга өзүңөрдү эле кое берсеңер дейт, только себя, только вы дей берсеңер дейт. Да, өзүңөрдү кое берсеңер дейт. Вот тогда это не отношения дейт, анда болбойт дейт. Андай отношения көпкө созулбайт дейт да. То есть было время, вот недавно только мен өзүм биринчи орунга коюп эле, я обучалась, что-то делала, там тренинги, и жолдошумду балдар менен отуруп турчу, тигини окуп алайын, муну окуп алайын дей берчүмүн да. И это, кажется, вообще неправильно. Если вы будете сами эле развиваться, өзүм эле мен кылам, тигинтем, мынтем дей берсеңер, это тоже очень-очень неправильно. Мен ошондо дедим да, значит, нужно во всем баланс. То есть биринчи орунга өзүңөрдү койдуңар. Теперь как мы это... И вот уже, кстати, беспорядок боюнча айта кетейин. Вот тогда я поняла. Если я стою на первом месте, значит, мен биринчи должна наполниться энергией. Для чего? Мне керек, что мне для этого мне нужно? Обычно я смотрю фильм. Раньше я не смотрела. Карантин болгондон кичине фильмди көрүп баштадым. Я смотрю фильм 2 часа, там дети играются и так далее. В это время я снимаю сторис, конечно, у меня полный беспорядок, да. Потом я обучаюсь, там тренингтерди, я постоянно чему-то обучаюсь. Где-то не применяю, где-то применяю, но все равно ар бир жактан хоть чуточку бир нерсе алсам дагы, это уже польза, да, бесплатный, платный. То есть колум кайсыга алым жетсе, насколько я смогу потянуть, ошол нерсени мен обученияга сөзсүз түрдө саламын да. Это меня прям вдохновляет. Мону деле мен мисалы өзүм ойлоп тапкан жокмун, тоже обученияден алдым, и ошол нерсени өзүм сөзүм менен айтып берип атам да, мисалычы. И вот это все я наполняюсь энергией, потом только передаю другим, то есть жолдошума, потом балабакрама, понимаете? И вот в такие моменты я обычно снимала сторисы. И почему у меня дома беспорядок? Потому что биринчи орунга мен өзүмдү коем. Вот почему. А те люди, которые говорят, что у тебя дома бардак, приберись туда-сюда, они на первое место ставят что? Детей. Балабакрам биринчи орунга коюшат. Потому что балабакрам ондай бардакта отурбаш керек, балабакрам 3 мал тамак жеши керек, тигиниш керек, мынтиш керек. Детям. На себя времени не остается. Вот эти люди. И такая злоба, ошондон и злоба пайда болот да. Вот ана дома не убираться, оказывается, тиңдей мындай, туда-сюда. То есть алар биринчи орунга приоритет балабакра либо жолдош. Ошону коет да, из-за этого. Видите, какие взгляды. Одни и те же вещи вроде, да? Барыбызда эле үй бар, барыбызда эле балабакра бар, барыбызда эле бывает такой беспорядок, но кто как на это смотрит, да? Вот вам ответ. И здесь сейчас то же самое. Дети играются, там беспорядок, и все нормально. Мен отурал, дома бардак, что делать? Мне дома беспорядок, и кошмар бар, жыйнайын деп чуркап барып таштап коюп калган жокмун.
я уделяю себе время. То есть мен ушунча энергияны алып атам, батарейка, да, как наполняюсь, но чтобы вот взрыв болбош үчүн, мне нужно куда-то его направить, правильно направить, да, например, я вот сейчас энергию направляю вам, бир саат отуруп силерге айтып берип атам, чтобы силерге дагы, чтобы было понятно, что-то взять для себя. Өзүңүздөр байкап көрүңүздөр, проанализируйте, азыр кайсыда турасыздар. И чтобы, если вам что-то непонятно, если балаңар чоңураак болсо, если дети большие, да, и там жолдошуңарга прям посидите, нарисуйте вот төрт пирамиданы чеперле дагы, спросите могул жактан мондай, объясните им мондай экен. Как вы думаете, мен кайсы пирамидада турамын? Просто спросите. Да, Назгулежа, я этот эфир сохраню, потом пересмотрите. 4 пирамиды, там башынан баштап айттым, да, ушул нерселер жөнүндө. Потом пересмотрите, да. Так, давайте. Как будем наполняться энергией? Давайте прям выпишем список. Я свой список уже составила, что вас наполняет энергией. Прям от чего у вас прям прет, поток прям, и энергия ашып, что-то вам нравится, прям жагып бир нерсе кылайынчы, тейин. Например, когда я слушаю вебинары, любой вебинар угуп атканда, я просто не сижу. Это у меня привычка, поэтому мен конспектлегенге көп вебинарларды жетишпей калам, да. Мне прям отура албаймын, да. Мне не нравится просто сидеть и отуруп алып, минтип жазган, мне это не нравится. Нет, өзүмдү карап отурган эмес, это совсем другое. Көрдүңүздөр, это уже пошло. Мен өзүм кантип карап отура бермек элем, когда у меня там күйөөмө тамак бериш керек болот, балдарым тиякта шалтактап отурса, видите, уже пошло, это уже убеждение, это уже неправильно. Көрдүңүзбү, уже эле кетип атат да сиздикичи. Понимаете? И вебинар угуп атканда мен сөзсүз түрдө бир нерсе жасайм. И мен бир нерсени түшүндүм, когда мен вебинарды коюп коем, атайын могул жака прям тамак жасаган жерге мен алып келип ноутбукту коюп койгонмун да. Вот ушул жака коюп койгонмун. Постоянно вебинарларды вообще эч нерсе жок болуп калса ютубду ачам дагы, любой вебинар там или мен тааныган адамдарды, то что мага жаккан адамдардын ачык сабактары болот да, открытый уроктору болот да, любой элечи, бесплатный. Монда открытый урок болуп атпайбы, ошондойлорду табам да, коюп коем дагы, тамамды жасай берем. То есть мен отуруп алып жөн эле мынтип тиктеп угуп, ушуну иш керек экен деп отура бербеймин да. Я что-то деп пока тамак жасап атканда угам. Это вообще идеальное время, да, тамак жасап атканда сага эч ким келбейт, дешпейт, и тамак жасап атат дейт дагы, и спокойно уга берем да. Там эмне жөнүндө болуп атса, и өзүм үчүн бир нерселерди ала берем, и топтоло берет да. Убакыт жок, бошобойм десеңиздер, вот вам вариант. Телефонду коюп коюңуздар дагы, и болду. Ооба, вообще сонун да, Миржи, мага аябай жагат. Эми список түзөбүз. Сиздерге эмне жагат? Мен салма тренинг, вебинар, это прямо вообще жагат да. Жакшы көрөм ушундай нерселерди, жаңы информацияны постоянно алып турганга. Если андай нерсе укпай калсам, көрбөй калсам, же фильмге, сериалга кирип кетсем, все, уже настроение жок болуп, минуско түшпөй баштайм да. Низкие вибрации. Билесиздер, низкие вибрации мындай ылдыйга түшүп кетет да, такыр эле негативге түшүп кетем да. Поэтому постоянно бир нерсе угуп туруш керек. Мага уже привычка болуп калды да. Это нормальное дело болуп калды, жөнөкөй эле нерсе болуп калды да. Күндө, мисалы күндө отуруп алып сериал көргөндө же телевизорду коюп коюп жаңылык көргөндө эле кээ биринде привычка болсо, мага ушу вебинар уккан уже привычка болуп калды да. Конечно, сразу түшүнүп кеткен жокмун, сразу койгондо эле там тиге жечкен жокмун деп потихоньку привычка, адатка айландырып алсаңыздар оңой болот да. Так, биринчиси. Например, что мне нравится, баягы мен вообще музыку укпайм негизи өзүм. Анан 3D музыка деп көрүп калдым да, анан что-то послушай деп наушникмен уксам, аябай жакты да, прям. Не получилось. Ничего, с первого раза ничего никогда не получается. Мне вообще понравилось. Наушникти дагы мен 4 жылдан бери чыштап койдум эле, эми угуп турам деп өзүмө сөз берип атам. Вот вебинар, что мне нравится. Потом фильмы, но только фильмы, которые комедия, да, прям. Вчера посмотрела какой-то триллер, по-моему, да, или мелодрама, прям жуткий фильм экен, билбейм, концовка особенно жакпай калды. Ооба, аудио книгаларда көп угам да, Миржа, просто азыр көбүнчөсү вебинарлар көп болуп атат да, жетишпей калып атам. И концовкасы начар экен, из-за этого кички башым ооруп жүрдү да, поэтому мындай легкие фильмы, если это вообще супер, да, көргөндөн кийин, о, супер, классно деп анан дальше энергично кетип калган. Это мне нравится. То, что мага энергия бере турган нерселер ушуларда китеп окуйм. Прям это супер, да, ошо жөнөк эме чыгармалар эмес, азыр мен чыгарма мурун аябай көп окучу элем, азыр мен мотивационный китептерди окуп калдым да. Да, бывает такое.
Да, Давлатовда болгон мага көбүнчөсү азыр кимди угам мен. Азыр Асель Сыдыкованын «Миссия на миллион» катышып атам, ошол менен постоянно күндө угамын. Азыр блогерство боюнча дагы курска катышып алгам, анын эмелерин, вебинарларын угам. И богатство боюнча да катышып алгам, аларды угам. В общем, ушундай эле бирдеме эле убакыт өтүп кетет да. Так, дальше. Андан кийин өзүңөрдүн это как бы визуализациядан кетет экен да. То сонун тапшырма берди. Напишите свой идеальный день дейт да. Прям обычный день, но идеальный. Прям идеальный. Кандай күндү каалайт элеңер? Где вы хотите быть? Например, ушул үйүңөр болобу, каяк болот? Жакшы буюрса, айжан кандайсыз? Идеально. Напишите ваш идеальный день прям подробно. Там муж делает завтрак, там дети сами по себе играют. Прям красочно. Опишите, как можете, да? Где вы просыпаетесь, может быть, где-то за рубежом, где-то отдыхаете, где-то там зимовка, может быть, да, у кого какая мечта. Прям идеальный день. Распишите прям подробно отырып, прям в деталях. Элестетип алып, ошол нерсени элестетип. Потом көз көргөн жерге коюп койгула. Ну, в общем, чөнтөгүңөргө баракка жазып эле чөнтөгүңөргө салып койсоңор, это вообще идеально болот да, потому что ар бир басканда все равно эл карай берет да. Если үйдө көп семья болсо, тем более, да. Чөнтөгүңөргө салып, эртең менен утром и вечером читайте и представляйте, как бы визуализация. Это вообще супер. Визуализация да, сонун иштейт. Просто представляйте, читайте и представляйте ушул идеальный день. Это тоже как бы башка ощущение болот да, как будто вы там где-то витаете в облаках, да, бир нерсени элестетип алып эле күлө бересиңер го, өзүнчө ыраазы боло бересиңер го. Это тоже как бы, это тоже визуализация, видите, какая-то энергетика, сонун энергетиканы берет да. Так, дальше. Теперь давайте определим точку А. Могул жактан алабыз дагы табабыз. Где вы сейчас находитесь? Прям конкретно ясно эле өзүңөр биле айткыла да, прям признайтесь. Так, мен могул жакта азыр балдан биринчи орунга коюп атам. Бияктан я еще себя биринчи орунга коюп атам, либо мужа, либо себя. Вот представьте, точка А. Вот это точка А, да? Нам нужно дойти до точки Б. Б точкасына жетишибиз керек. И кайсыл вариант тандайсыздар? Конечно, идеальный вариант это первый. Биринчи орунга өзүңүздөрдү коесуздар. Потом муж, потом только дети. На третьем месте. Мен башында укканда я думала, почему не семья, почему не дети, почему не муж, почему я деген, да? Потом, если подумать, действительно, если дома мама несчастлива, бары будут несчастливы, действительно, да, и бүт бара аял затын зависит этет. И бир тренингден ошол жаш эле бала экен, тренингди өткөн эркек киши, он говорит, бир обычно дейт, мага только мамочкалар келет эле дейт да, жалаң мамочкалар келет эле, и почему-то один раз бир эркек киши келди дейт да, в возрасте дейт да, жашы өтүп калган эле, элден ашып калган кишилер келди дейт. Они все это послушали, говорит, вебинарды посмотрели, пирамиданы. А я с этим не согласен. Это мен буга туура эмес дептир да. Я с этим не согласен. Бул туура эмес. Биринчи орунга деген должен стоять я дептир да. Ну, биринчи орунда эркек киши туруш керек депчи. Это везде так. Любой жакта биринчи орунда, динде деле, бизде деле, исламда деле биринчи орунда эркек киши турат да. Эмне үчүн силер бул жака аял кишини коюп койдуң? Казак өзү, казактарда деле, кыргыздарда деле ошо биринчи орунда үй бүлөдө эркек турат. Эркек киши акча таап келет, эркек киши багат. Азыр бар, столун кое бер. Эркек киши багат. Эмне үчүн анан аялды коюп койдуң дейт да. И ошондо тиги суроо берген, мен сизге бир суроо берем деген экен. Эгерде ошол суроого жооп бере алсаңыз, анда мен, пожалуйста, ошо пирамиданы оңдойм деген экен да. И ошондо айткан экен. Эмне үчүн бизде макал бар дейт да. Бейиш эненин таманынын алдында дейт да. Ошол шариатта да айтылган дейт, исламда да айтылган. Ошол эмне үчүн ошентип айтылган? Эгерде исламда дагы, динде дагы ошол нерсе айтылып атса, эмне үчүн бейиш атанын таманынын алдында эмес, эмне үчүн именно эненин таманынын алдында? Ошол нерсеге жооп бериңизчи дегенде, ал киши жооп бере албай калган экен да. Ошону айткан, көрдүңүзбү, ошондуктан бул пирамида эң туура деген экен да. Ошондуктан баарыңыздарга эң биринчи пирамиданы тандашыңыздарга тилектешмин. Биринчи орунга өзүңүздөрдү койгула десе, отуруп алып, баарын жасап, өзүңүздөргө убакыт бөлүп. Не жок. Баардык убакытты өзүңүздөргө анан жолдошуңузду балаңызды карап коем эмес. Кана тишиң. Биринчи өзүңүз энергия менен наполнять этебиз дагы, ошол энергияны туура, бар, столун түшүрбөйсүңбү? Туура жакка бурабыз. То есть биринчи өзүңүзгө энергия керек. Алып кел бар. Биринчи энергияны чогултушубуз керек, андан кийин беришибиз керек да. Эгерде сиздер энергия жок болсо, эч жактан энергия келбесе, только бере берсеңер, акыры аягы чарчап каласыңар.
Действительно, прям алыңар калбай калат. Надеюсь, вам было полезно. Азыр эфир өтсө керек уже. Колумдан келишинче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Но бул жактан тоже смотрите для себя, что для вас важно. Но кийин 15 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, там 30 жыл өтөт. Ошол кезде кийин убакыт келгенде өкүнүп калбаңыздар. Потому что балдарыңыздар эртең эле чоңоюп кетет. Бир эле жашайбыз, бир эле жолу жашайбыз. Сиз эртеңки күнү кайра жаш болуп кайрылбайсыздар бул мезгилде. Бүгүнкү күндү азыркы ар бир өтүп кеткен мүнөтүбүздү кайтара албайбыз биз. Бул нерсенин баары өтүп кетет. Поэтому ойлонуңуздар. Бирок биринчи орунга өзүң коет десе, тияка барып отуруп алып деген эмес. Биринчи орунга эң бир сонундагы бир нерсе 1 саат. Күнүнө 1 саат өзүңүзгө көңүл буруңуздар. Только өзүңүзгө. Там балаңыз да келбесин, жолдошуңуз да келбесин, эч ким тиешпесин. Там тигини кылам, муну кылам деп эмес. 1 саат, күнүнө 1 саат будет достаточно. Жетиштүү болот сизге. Күнүнө 1 саат прям жетиштүү болот да. Но кечинде эмес. Желательно кечинде эмес. Потому что кечинде силер уже чарчап каласыңар да. Кечинде уже ал нерсеге алыңар жетпей калат. Уже не хочу болуп каласыңар да, уктап каласыңар. Эртең менен, если эртең и так эле эрте турсаңар, то утром тоже не стоит. Если кичине кечирээк тура турган болсоңор, 9-10 туруп көңгөн болсоңуздар, 1 саатка эртерээк туруп коюп, ошол убакытты өзүңүздөргө бөлүңүздөр да. То есть күнүнө 1 саат. Ушундай притча да бар, билесиздерби? Бир үй бүлө болот, как обычно жашайт, мындай орто жашайт дагы еврейлердин айтылган притчасы да. Үйүндө көп деле анча эч нерсеси жок, жашайт анан балдары сабак окубайт, начар окушат, үйү постоянно келсе бардак, беспорядок постоянно, апасы келип жыйнап, тамагын жасап, ушинтип жүрө берет да. Анан бир күнү мамасы келип эле, "Все, балдар, жакшысыңарбы, отурасыңарбы? Мен азыр 1 сааттан кийин чыгам" деп туруп, комнатага бекинип алып отуруп, 1 сааттан кийин жок, мамасы вообще 1 саат жок, 1 сааттан кийин чыгат дагы. Кел эле балдар ойнойбуз дейт да. Мурун кийин балдар менен вообще ойногон эмес ал аял. Анан балдар таң калып, ой сон бол деп ойношот. Анан эртеси дагы ушундай болот да, 1 саатка бекинип алат дагы. Эртеси чыгып жүргүлө, прогулка барып келебиз деп. То есть ушинте берет да. Анан азыр апабыз келет, апабыз келет, апабызга жагалы, настроениеси жакшы болсун деп балдар үй жыйнап баштайт биринчи күндө. Андан кийин апасы 1 саат бекинип алганда, балдары сабагын окуп баштайт. Сабактары жакшы болуп баштайт, жакшы ышпаларды алып башташат. Оңолуп баштайт да, үй бүлөдөгү жашоо өзгөрүп баштайт. Бирок балдары таң калат да, апабыз эмне эле болуп атат, эмнеге мынтип бекинип алат депчи. Анан таң калып, анан күлүштүн дубликатын кылып алышып, бир күнү кирип келишет да. Кирип келсе, мамасы сгущенка менен булочка жеп, кофе ичип отурган болот да. Ошондо балдары, "Неге апа биз деген өзүбүз биякта жечпей жашап атсак, кара нан жеп атсак, кара нан жеп отурсак, сен булочка жеп отурасың, биз булочканы жегилебизге канча болду, биз менен да бөлүшпөйсүңбү?" деп ушинтет да. Өзүң эле жей бересиң, өзүң эле ойлой бересиң деп. Ошондо эшикти сыртынан жаап койгула деген экен да. "Я делаю для вас счастливую маму" депчи, мен силерге бактылуу апаны жасап атам депчи. Көрдүңүздөрбү? Бул жактан бардык нерсенин баарын эле балага эмес, биринчи өзүңүздөр көңүл бурасыздар, андан кийин жолдошуңуздарга, андан кийин балакарга. Бардыгында пока өзүңүздө энергия болмоюнча бардык нерсени ал энергияны башка адамга бере албайсыздар да. Ошондуктан биринчи өзүңүздөргө көңүл буруңуздар. Бул жактан дагы өзүн өзү сүйүү боюнча дагы өзүнчө чоң сабак бар. Бул өзүнчө чоң сабак. Өзүн өзү сүйүү боюнча. Ошол жактагы бир практиканы сиздерге айта кетейин. Күнүнө 1 саат өзүңүзгө бөлөбүз. Китеп окуйсузбу? Тетин окуйчу. Китеп окуйсузбу, балким жөн эле отурасызбы, прогулкага чыгасызбы? Зарядка жасайсызбы? Каалаган нерсени 1 саат өзүңүз үчүн. Эч ким тийишпейт сизге. Катып атабы? Может, интернет жок, интернет жакшы экен. Өзүңүзгө бөлөсүз да. Ошол жактан акыркы Мариям, бир жуманын ичинде, мына сиздерге 1 жума убакыт деп коелу, 1 жуманын ичинде өзүңүз каалаган нерсени кылыңыз. Прям балким сиз балмуздак жегиңиз келип жүрөт, но балдардан ашпайт. Балким сиз просто барып бир пирог же торт жегиңиз келип жүрөт, но жей албайсыз, потому что балдардан ашпайт. Сиз алып келесиз, балдарыңыз жеп алат. Же болбосо балдар өзүнүкү жеп коюп, сиздикин сурайт, сиз берип коесуз, Же болбосо азыр карантинде эч жака чыга албайсыз, но үйдө кылат. Мындай жөнөкөй нерселерден айталы. Сиз кыла албай жүргөн, прям өзүңүзгө мындай приятный нерсе кылыңыз да. Ошону 1 айда 1 кылып турсаңыз, андан кийин привычка болуп калат. Андан кийин 1 жумада 1 кылып каласыз, андан кийин 2-3 күндө 1 кылып каласыз. То есть азыркы биздин максат 1 жуманын ичинде өзүңүзгө жаккан бир, көңүлүңүзгө жаккан бир нерсе кылыңыз. Балаңызга да бербеңиз, жолдошуңузга да бербеңиз, өзүңүз үчүн кылыңыз да. Прям спокойно отуруп бир нерсе жеңиз, чай ичиңиз. Балким барлардан эртерээк туруп алып чачпай отуруп чай ичесизби, балким же кечинде ичесизби.
же отуруп алып бир сонун бир кино көрөсүзбү, прям көңүлүңүзгө жаккан нерсени кылыңыз. Балким мырдайсызбы, же балким наконец-то спокойно душка түшөсүзбү, элементарно, балдар келип такылдатпайт, ызы чуу кылбайт. Же балким отуруп бир сонун нерсе көрөсүзбү, кино көрөсүзбү, комедия көрөсүзбү, же ошол эле курстардан көрөсүзбү, прям өзүңүз үчүн. Же болбосо көптөн бери сатып ала албай жүргөн ошол эле курсуңуз болушу мүмкүн. Ошол курсту көрөсүзбү сатып алып, прям акчанын көзүнө карабай, там 500 сом, 1000 сом деген курстар дагы бар. Кача албай жүргөн нерсе качасызбы, ошону байкаңыз да ошол нерсени аткарыңыз. Андан кийин ошону адатка айландырып алыңыз. Адатка бир айда, жок дегенде бир айда бир жолу ошол нерсени кылып туруңуз. И все. Көрдүңүздөрбү? Энергия менен качан сиздерге энергия болгондо, вот мына азыр байкаңыздар, мен аркы үй жагымды көрсөтпөй эле коеюн, ар жакта полный беспорядок, полный хаос. Но все в порядке, все нормально. Балдар өздөрү отурушат, тынч, спокойно, жолдошум ойнотуп атат. И ушул нерсени деле мен ушул күнгө чейин кылбай жүрө бергем да. Чоң рахмат сизге да, баардык жакшылыктар каалайм, татты эже. Мен да ушул нерсени кылбай жүрө бергем да. И вебинар, и күндө прямойго чыгып турсам, балдарым иччи болсочу, тиңдей болсочу, и жетишпейм да. И саат 10до балдар уктайт да. Тинчиш керек. То есть менде да ошол нерсе боло берген бүгүнкү күнгө чейин, пока мен ушул вебинарды угуп прям до конца мээме сиңирип коймоюнча. То есть, понимаете, мен силерге айтып атам, я тоже не идеальный, у меня тоже бывают разные причины. Я это поняла, баягы эле отношения боюнча өткөндө, так, значит,